Зомбулукка кабылган ар бир жаран маселесин айтып чыгуудан тартынат, бирок мындай кадам кылмыштуулуктун көбөйүшүнө түрткү болот. Ошондуктан зордук зомбулук фактылары катталган учурда жалпы коомчулук андай кылмышты айыптап ачык айтып, запкы тарткан адамга моралдык жактан колдоо көрсөткөнү туура болот. Бул тууралуу ушул тармакта бир топ жылдан бери эмгектенген адистер эскертүүдө. Сезим кризистик борборунун директору Бибисара Рыскулованын айтымында, былтырдан бери зомбулукка кабылган кыздардын эң кичүүсү 4 жашта болсо, эң улуусу 78 жаштагы карыя эне болгон. Ең жашы 4 жашта болчу, азыр 5ке чыкты. Ең улуусу 78 жашта. Бүт баары зордуктоо боюнча да. Анан бул эмне болуп баратабыз? Мына аягында мына токмокто болгон милициялар зордуктаган болуп атат да. Муну бир эле мамлекет, бир эле тиги уюм ал жетпейт экен. Муну жалпы журт буга макул болбош керек экен. Жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук болсо боло берет дебей, жалпы элибиз ушуга макул болбош керек экен.